Эльвира Сурабалдиева, Жогорку Кеңештин депутаты, сый көрүүдөн мурда депутат убадасын аткарсын. Атаңыз мектепте 6 медал менен бүтпөгөнүн билсеңиз ыйлайт белеңиз. Депутат Эльвира Сурабалдиева балалыгында мындай көрүнүшкө ыйлап жиберген экен. Атам мен үчүн идеалдуу болчу да дейт ал. Атасына карап түздөнүп, атанын татыктуу кызы болуп келе жаткан Эльвира айым депутаттык ишмердиге депутатты эмне көптүрөрүн жашоосунун күнгөй тескейи тууралуу кенен айтып берди. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна 1978 жылы 23 ноябрда Фрунзе шаарында туулган. 2000 жылы Кыргыз Улуттук университетинин эл аралык байланыштар факультетин аяктаган. 2003 жылы Улуу Британиянын Бристол университетиндеги эл аралык байланыштар адистиги боюнча билим алган. 2003 жылы Кыргызстан ишкерлер союзунун аткаруучу директору болуп иштөө менен эмгек жолун баштаган. 2004-2006 жылдары социалдык фондун тышкы байланыштар жана маалыматтар бөлүмүнүн башкы адиси, бөлүм башчысынын орун басары, бөлүм башчысы. 2006-2015 жылдары Кудайберген автоунаа базарынын башкы директору. 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Спортчулардын арасында чоңойдум. Атам менен апам адегенде уулду болушкан экен, бирок агам ымыркай кезинде эле чарчап калыптыр. Кийин мен төрөлүптүрмүн. Кыязы атамдын адегенде уулду болгонунан да таасири болсо керек. Мени эркек баладай кылып тарбиялаган. Балалыкта тентектик кылган күндөрүмдү эстей албайм. Мен атамдын тарбиясы менен тентектик кылуу мүмкүн эмес болчу. Атам Сокулук районундагы Асылбаш айылынан болот. Айылында бекерчиликтен ичип отурган бирөөнү көрсө, катуу тарбиялап койчу экен. Бир ирет айылда бирөө каза болуп, бир нече адам маркумга жайгазышат. Ошол жерден эле арак ичишет. Бир убакта алыстан атам келатканын көрүп, Жыргалбайке келе жатат деп маркумга деп казган жайга кирип жашына калышкан экен. Бул атамдын канчалык таасирдүү болгонунун бир мисалы. Атам мен үчүн идеалдуу эле. Атам да, апам да мектепте алтын медал менен бүткөн. Биз да жакшы окушубуз керек деп мектепте алдыңкы окуучулардан болуп жүрчүмүн. Бир жолу менден кийинки сиңдим сабактан 3 алып келиптир. Бул эмне кылганың? Биздин үй бүлөнү уят кылып жатасың деп аны чоң киши болуп урушуп алгам. Бир убакта атам келип сиңдиме боору ооруп кетти окшойт. Кой, анча-мынча боло берет. Мен деле класстан класска көчө албай калчудай болуп бүткөм деп койбоспу. Мен сизди алтын медал менен бүткөн экен десе деп ошол жерден мен ыйладым. Апам болсо эмнеге антип айттың? Бул эми бир жыл депрессия болот деп атамды урушкан эле. Дайыма атама карап түздөнчүмүн да. Атам спортчу, машыктыруучу болчу. Балалыгымда спортчуларды ар кандай машыгууларга алып барганда мени кошо алып алар эле. Спортчулардын арасында эле чоңойдум. Атамдын аскердик тарбиясына ыраазымын. Атам эрте кетерин билгенде эле мага чоң кишидей мамиле кылып, жашоого бышыргандай туюлат. 2005 жылдын 10 июнда Англияда окуп жаткан инимдин жатаканасында болчумун. Эмнегедир эле бир жамандыкты сезгендей чоочуп ойгондум. Жарым саат өтпөй телефонума атамды өлтүрүп кетишти деген кат келди. 1 сааттай кыйкырып, өкүрүп, шок абалында болгон экенмин. Иним, досторум эсиме келтиришти. Ал жума күн болчу. Жекшемби күнү Кыргызстанга келдик. Жолдо келе жатып да өзүмө келе албай жаткам. Ошондо иним, эже болду, ыйлаба. Атамды өлтүргөндөргө көз жашыңды көрсөтпө деп айткан. Биз келгенден кийин аз өтпөй эле атам жерге берилди. Анан башталды. Анда билесиздер, Бакиевтердин заманы болчу. Биздин мүлктү бетбактык менен эле талаша башташты. Атамдын ушунча кылган мээнетин четтен келген бирөөгө эле коркуп карматып койгум келген жок. 2010 жылга чейин далай соттук иштерди баштан өткөрдүк. Күрөшө бердим. Ошол күрөш мени чөктүргөн жок, чыйралтып турду. Бой жеткенче атамды мен аскерлердей тарбиялаганына нааразы болуп келген болсом, ошол кыйын күндөрдө атам мыкты тарбия бергенине ишендим. Ишенип добуш бергендердин кызыкчылыгын коргойм. Ишкерлер Жогорку Кеңешке бизнесин коргоо үчүн келишет дешет. Биринчиден ата-энемдин маңдай тери менен түптөлгөн базарда жана анын айланасында ашкана жана башка нерселер курулуп, кыскасы ошол аймакта иштегендердин саны миңдеп саналат. Алардын айрымдары шайлоодо мен үчүн добуш беришкен. Эгер ошол менин шайлоочулардын укугу бузула турган болсо, мен эмнеге алардын укугун коргобошум керек? Аларда Кыргызстандын жараны, айтайын дегеним, мага ишенип добуш бергендердин бардыгынын кызыкчылыгын коргойм. Депутатты эт тартып тосуп алышат. Мамлекет үчүн иштөө ойлорум бар болчу. Тагдырдын буйругу экен. Атамдын ишин колго алып, 10 жыл бизнесте жүрдүм. 2015 жылдагы парламенттик шайлоолор алдында иним келип, эже, ишке ашырам деген жакшы ойлоруңуз болсо, саясатка да аралашып көрүңүз. Бул жакты мен колго алайын. Ушунча жыл мени алып кете турган ишти мойнуңузга жүктөп келе жатасыз. Сизге рахмат деп колдоп берди. Үгүт иштеринде бир өзгөчөлүктү байкадым. Биздин элде депутат деген ушундай абройлуу киши экен.
Жада калса депутат болот деген талапкерди да жерлерде аксакалдар четке жылдырып төргө отургузуп коюшат. Депутатты барган жеринде эт тартып тосуп алышат. Бир учурда чыдабай: "Силер ушундай эркелетсеңер кайсы депутат көппөсүн? Эртең ушул депутат кишини көзгө илбей калса таарынбагыла, себеби өзүңөр ошого көндүрөт экенсиңер" деп айтып жибердим. Албетте, убадасын аткара билген эл алдында жүзү жарык депутат сый көрсө каршы эмесмин. Бирок сый көрүүдөн мурда депутат айткандарын аткарсын. Ишин көргөзсүн. Темир айым болуудан тажаганда шоппинг жасайм. Тарсылдап тың болуп тайманбай бетке айтма, англисче айтканда темир айым образында болгону менен жай турмушта абдан тамаша көймүн. Кээде тамашаларым чектен чыгып кеткен да учурлар болот. Көп күлөм, ананда кээде назик аял заты болгум келип калат. Дүкөндөрдү кыдырып шоппинг жасагым келет. Кээде ошентип өзүмдү эркелетип коем. Бирок дайыма Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы деген чоң жоопкерчилик менен жүрөм. Атамдын атын булгагым келбейт. Анын кызы болуу зор сыймык. Жеке жашоо үчүн убакыттар. Бизнесте андан соң азыр жогорку кеңеште чоң жоопкерчилик алып, жеке жашоому убакыт деле табылбай калат. Маңдайга жазган ушул экен: мындан 6 жыл мурун ажырашууну, андан кийинки келчү бардык абалдарды баштан өткөргөм. Ар нерсенин өз убактысы болот. Менимче алдыда сонун күндөр толтура. Бүгүнкү күнүмө шүгүр кылып жашаган кишимен. Азыр мага жүктөлгөн шайлоочуларымдын үмүттөрү, ишеничтери бар. Мен ошолорду ишке ашырууум керек. Комплиментти кайдан көп уктуңуз? Жогорку кеңештеби же ишкерликтеби? Эки жакта тең бирдей эле го. Мерлин Монро: менин девизим толкундануу эмес, толкундантуу дептир. Сиздин девизчи? Эч качан дебе. Эмнени жасоого эркиңиз жетпей келет? Мурда спорт залга барып машыкчумун. 1,5 жылдан бери таштап коюп, кайра барууга өзүмдү көндүрө албай жүрөм. Сөзсүз окуп чыгуу керек деп кайсы китепти айтат элеңиз? Саясатка барчулар сөзсүз Роберт Гриндин "Бийликтин 48 мыйзамы" деген китебин окусун. Бизнес-леде. Биздин үйдө кыйкырык коштогон жаңжал болчу эмес. Үй бүлөдө 4 тууганбыз. Улуусу мен, сиңдилерим Аида, Салтанат жана иним Байыш. Атам дайыма көчтүн башы кайда барса арты ошол жакка барат деп үй бүлөдө тартипти катуу кармачу. Үйдө кыйкырык коштогон жаңжал болчу эмес. Атам баарыбызды бетме-бет отургузуп, бири-бирибизге көндүргөн. Атабыз сырттан кирип келип, бут кийимдерин чачылып жатканын көрсө, ырыскы босогодон башталат. Үйүңдүн ичи ушундай чачылган болсо, өмүрүң да чачылуу бойдон калат деп кеп кеңешин айтар эле. Бул сөздөрдүн маанисин кийин эстертип калганда түшүндүм. Бизнеске күтүүсүз аралаштым. 1995-жылы Кыргыз Улуттук университетине тапшырып, эл аралык мамилелер факультетин 2000-жылы аяктадым. Диплом алгандан кийин өлкөбүздүн Тышкы иштер министрлигинде 1 жылдай тажрыйба топтодум. Андан кийин окуумду Англиядан улантып, 2004-жылы бүтүрдүм да Бишкекке келгенден кийин социалдык фондо иштеп калдым. Көп өтпөй атамды атып кетишип, үй бүлөлүк бизнести жетектөөгө туура келди. Бишкектин ар кайсы жеринде темир тезек саткандарды атам Кудайбергенге чогултту. 1993-94 жылдар Советтер Союзу чачырагандан кийин атам машыктыруучулукту таштап бизнеске өттү. Жашаган үйүбүздү Жигулисин күрөөгө коюп, банктан насыя алып, Кызыл Аскерден жер алат. Ошентип Кудайберген базары түптөлүп, атам шаарда темир тезек сатып оокат кылгандарды базар аштым, келгиле баарыбыз бир жерге отуралы. Башында бекер соода кыласыңар деп бир жерге топтоду. Ал кезде шаарда автоунаа тетиктерин саткан атайын бир түйүн жок болчу. Кыйынчылыктарды атам баштаган ишин эптей албай койду деген сөздөрдөн намыстанып жүрүп жеңди. Атамды жерге бергенден эртеси бизнесибизге кол салуу башталды. Апам кара кийип, өз күйүтү менен, сиңдилерим менен иним жапжаш, улуусу болгондуктан белди бекем буудум. Журналисттерге маалымат жыйын берип, баарын ачык айтып чыктым. Атам саясаттын курмандыгы болгонун, анын өлүмүнөн кийин бизнесин карышкырдай таламай башталганын жарыяладым. Апам эми сени атып кетишсинби, тим кой ошол оокатты деп чыйпылыктайт. Жок дедим. Кандайча тим коем? Атамдын канча жылдык мээнетин жөн эле таштап кетишим керек беле? Максим Бакиев бизнесиңди 1 миллион сомго сат деп жандыгыш айткан. Атамдын ордуна Ишкерлер союзун убактылуу жетектеп турганда насип буйруп, президент Курманбек Бакиевдин кабыл алуусунда болдум. Ошондо Кудайберген базарын текшерүүгө келгендер сиздин атыңыздан 9 миллион доллар сурап жатышат деп болгондой айттым. Бакиев менин көзүмчө салыкчыларга телефон чалып, текшерүүлөр токтоду. Көп өтпөй тааныштарым чалып, сени Макс издеп жатат деп калышты. Ошол күнү мени жолдон токтотушуп, улуттук коопсуздук кызматынын балдары Максим Бакиевдин кеңсесине алып барышты. Максим сылык сүйлөп, сөздү алыстан баштады. Сен али жассың, атаңдан калган бизнес эркектерге ылайыктуу иш. Атаңды да атып салышты. Сен мындайды көтөрө албайсың. Сага ушундай баш оорунун кереги эмне деп акырында бизнесиңди мага сат деди. Мени шылдыңдагансып 1 миллион сом берем деп жатпайбы? Каным кайнап чыкты.
Атам өлөрүн билген эмес, ошондуктан бизнесин мураска калтырып кеткен жок. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жарым жылдан кийин гана мүлккө ээ болобуз. Ошондон кийин сүйлөшөлү деп чыгып кеттим. Андан кийинки 5 жыл абдан кыйын болду. Соттон башыбыз чыкпады. Бизнести өнүктүрүүгө кетире турган убакыт сот процесстерине кетип жатты. Башыңа иш түшкөндө жакындардын мамилесин билет экенсиң. Күтпөгөндөр жардам берсе, ишенгендер сатып жиберген учурлар болду. Адам катары да, ишкер катары да репутациям булганбашы керек. Кыйынчылыктын баарын билип, өжөрлүк жана намыскөйлүк аркылуу жеңдим. Кичинекей бир айыммын, булчуң менен маселе чече албайм. Мыйзамдарды жакшы билгенимдин пайдасы тийди. Чет өлкөдө жашап келген адамдын дүйнө таанымы да кенен болот. Алсыздыгымды эч кимге көрсөтпөдүм. Өзүмчө калганда жаш болуп, түшүнбөгөн жерлерде көз жаш төккөнүм менен эл алдында жаркырап гана турдум. Кыйынчылыкка баш ийип бергенимди кол алдындагылар көрсө, бизнестин күнү бүтмөк да. Адилеттүүлүк менен мамиле кылууга аракет кылам. Элди алдоого болбойт. Адам катары да, ишкер катары да репутацияны ойлоп жүрөмүн. Булганбашым керек. 10 жылдан бери базарды өзүм иштетип жүрүп, бир да адамды алдаган жокмун деп ишенимдүү абийир менен айта алам. Базардан орун таап бер деп коркуткан чиновниктер бар. Кээде сыртынан эле тааныш адамдар келишип, базардагы бир контейнерди жактырып, мага ушуну алып бер дешет. Алардын ээси бар экенин айтсам болбой эле, сен жетекчисиң, айтсаң сени угушат деп калышат. Мындай кадамга барбайм. Антсе миңдеген сатуучулардын астында сөз баттарап, ишенбей калышат. Чиновниктер прокуратурада иштегендер, жада калса депутаттын жардамчысы экенин айтып кыйын болгондор да бар. Мен жогорку кызматта иштеген досторума бийликте отурасың, менин бул ишимди бүтүрүп бер деп кайрылбайм. Жооп катары алар да мага ушундай мамиледе. Албетте, унаага тетик сатып алуу сыяктуу нерселерде достук мамиле болот, жардамдашам. Бирок досторумду бизнеске аралаштырбайм, анткени акчанын аягы чыр менен бүтөт. Сый мамилемди талкалап салгым келбейт. Социалдык желилерде эртеден кечке ушак таратып отургандарга каршымын. Социалдык тармактардын зыянынан пайдасы көбүрөөктөй. Мисалы, теледен же гезиттен маалымат бурмаланышы мүмкүн. Социалдык тармактарда маалымат элге түз кандай болсо ошондой формада жетет. Артыкчылыгы ушунда. Көп жакшы акылдуу адамдар менен социалдык тармактардан тааныштым. Бирок айрымдар социалдык желилерде бирин-бири ушакташат, урушат, сөгүшөт. Буга кошулбайм. Ар бир нерсенин пайдалуу жагын гана кабыл алганыбыз туура. Мендей берген адам эч качан өспөйт. Азыркы жашоодо жомоктогудай турмушка бат жетип алайын деп умтулгандар көп. Мамлекет мага карыз деп догурунгандар андан көп. Өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхын карасак, алар азыркы деңгээлге ондогон, жүздөгөн жылдардан кийин жетишкен. Бизде адамдардын түшүнүгү башкачараак, өзүмчүл болуп бүткөнбүз. Мамлекет үчүн акысыз бир иш кылууга кымындай каалообуз жок. Бирок талап кылганды кыйын билебиз. Социалдык тармактарда отуруп алып жамандай эле беришет. Акаев жаман, Бакиев жаман, Атамбаев жаман, баары жаман. Жалгыз өзү гана жакшы. Мен гана деген киши эч качан өспөйт. Оокаттын кадырын билүү керек. Килеген хан сарайда кызматчылар жалдап иштетип өзү шыпка чырт түкүрүп жаткандар бар. Менимче алардын жашоосу кызыксыз жана зериктирип жиберет. Оомал төкмөл дүйнө дейт эмеспи кыргыздар? Бүгүнкү бай атаң эртең жок болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү бай күйөөңдү эртең таппай калышың да мүмкүн. Кандай жол менен болсо да, ар бир адам мамлекетке пайда тийгизиши зарыл. 20 жылдан кийин эркиндик гүл багында сейилдеп жүрсөм, алдымдан чыккандар бул жөн эле зээригип жүргөн бай адам эмес, мамлекетке пайдасы тийген адам деген ойдо жылуу учурашса кандай жагымдуу. Өмүр бою эле жан сакчы менен жүрө бербейсиң да. Баары эле президент болгусу келет, кээри эле кетмен чапкысы келгендер жок. Жөнөкөй жүргүм келет, базардагы иштерди элге аралашып өзүм бүтүрөм. Эркелеп чалчаңдап оокаттын баркын билбеген болсом, 10 жылдан бери атамдын бизнесин кармап турушум күмөн эле. Менин деле ачуум бир топ, кээде эмоцияга алдырып, бирөөлөр менен урушуп кетем да кайра кейим. Алакандай жерде жашаган элбиз. Бүгүн болбосо эртең урушкан адамың менен тойдо жакын болуп, кудада бир дасторкондо отуруп калышың мүмкүн. Өкүнгөнүм, бизде акылдуу адамдар бир команда болуп иштөөнү жактырышпайт. Баары эле башкаруучу болгусу келишет, эгин талаада кериле кетмен чапкысы келишпейт. Мен жогорку кызматта иштеген бир курбум эл катары кафеге барбай калдым. Бирөө сүрөткө тартып алса ит болосуң дегендей, чоң бийликтин деле терс жактары болоорун баары эле биле беришпейт. Бизнес менен жеке жашоону бирдей алып кете албадым. Бизнес деп жүрүп жеке жашоого түзүгүрөөк убакыт бөлө албадым. Көп жыл тааныш болгон адамыма турмушка чыгып, кийинчерээк ажырашып кеттик. Балдарым жок, ажырашууга өзүмдү күнөөлөйм. Анткени мен дайыма жумуш иштеп жүргөн адаммын. Үй бүлөнү бекем кармаган айым биздин менталитетке жараша үй иштерин моюнга алып, жолдошун жумуштан күтүп алып, дасторкон жайып кызмат кылышы керек да. Менин жонумда килейген жүк бар. Эки жакка жетишпей, жашообуз болбой жатканын көргөндөн кийин экөөбүз сүйлөшүп ажырашканбыз. Ага өкүнүүгө убакыт да жок. Иш оокат менен алек болуп жүрүп көнүпмүн. Буйруган күнү өзүмө татыктуу, ал мен аны түшүнгөн,
ойлорубуз, идея, келечек пландарыбыз бир чыккан адам жолукса көрөрбүз. Баары Кудайдын колунда, калганын убакыт көрсөтөт. Ийгилигимдин сыры ишеним. Адам эч качан ишенимди жоготпошу керек. Билим, өжөрлүк сапатта маанилүү. Атамдын күмбөзүнө барып далай ыйладым, бирок биротоло өзүмдү таштап салган жокмун. Ичимде бул азаптарды да жеңем деген ишеним дымак турду. Кагылдым, согулдум, тажрыйба топтодум. Эң башкысы, атамдын ишин адилеттүүлүк принцибине таянуу менен улантып жатканымды билем.